Арбаңыздар урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биз жогорку кеңештин бир нече жолку депутаты Мейкимбек Абдалиев жөнүндө сөз кылабыз. Андыктан бизден алыстабаңыздар, кызыктын баары алдыда. Биз уялбай эле Матраимов райымдан Казакстанга бүт бизнести өткүзүп салдык да. Абдалиев Мейкимбек Акимович 1976 жылдын 11 февраль күнү Жалал-Абад облусунун Ноокен районунун Маас айылында туулган. Жогорку билимдүү. 2003 жылы Жалал-Абад коммерциялык институтунун экономика жана бизнес факультетинин уюмдун менеджери кесиби боюнча аяктаган. Үй бүлөлүү, 5 баланын атасы. Мейкимбек Абдалиев эмгек жолун 1999 жылы Ноокен райондук салык инспекциясында инспектор кызматынан баштаган. 2000-2005 жылдары Ноокен районундагы Айкыз кредиттик союзунда башкы бухгалтер. 2005-2006 жылдары Токтомурат дыйкан чарбасында төрага. 2006 жылдан тартып 2013 жылга чейин Кыргыз Республикасынын коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агенттигинин Майлуу суу, Таш көмүр шаарлары жана Ноокен району боюнча эксперти. 2013 жылдан 15 жылга чейин Кыргыз Республикасынын коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агенттигинин түштүк аймактык өкүлчүлүгүнүн координатору болуп иштеген. Ошондой эле 2004-2005 жылдары Ноокен райондук жана Маас айылдык кеңештеринде депутат, айыл чарба өнөр жай жана транспорт телекоммуникация боюнча туруктуу комиссиясында мүчө. 2008-2012 жылдары Маас айылдык кеңешинде депутат, бюджет жана экономика комиссиясынын төрагасы. 2012-2016 жылдары Маас айылдык кеңешинин депутаты, айылдык кеңештин төрагасынын орун басары болуп иштеген. 2021 жылдын 31 мартында Өнүгүү прогресс саясий партиясынын тизмеси боюнча жогорку кеңешинин 6-чакырылышынын депутаты болуп, 1 жылдан ашык убакыт иштеген. Мейкимбек Абдалиев 2021 жылы өткөн парламенттик шайлоого Ата журт Кыргызстан партиясынын тизмеси менен шайлоого катышкан. Инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин директору болуп дайындалып, депутаттык мандатын тапшырган Равшан Сабировдун ордуна 2022 жылдын 16 мартында келген. 2021 жылдын октябрь айынын башында депутат Мейкимбек Абдалиев коррупция боюнча күнөөлүү деп табылган бажы башчысынын экс орун басары Райымбек Матраимовдун бажы кызматындагы кесипкөйлүгүн мактаган. Матраимов жүк ташуунун ири тармагын түптөп, анын натыйжасында ата мекендик өндүрүшчүлөр Казакстан менен атаандашууга шарт түзүлгөн деген аргументти бетине кармаган. Ал Матраимовдун схемасы бузулгандыктан бизнес толугу менен Казакстанга өтүп кеткенин билдирген. Мына Матраимовду биз системасын жок кылабыз деп олтуруп, Казакстанга бүт бизнести өткүзүп салдык да. Ошондой эле ал 7 октябрда парламент жыйынында мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Самат Ибраевке уялбай эле Райымбек Матраимовго жардам сурап кайрылууну сунуштаган. Абдалиев мындай кадам Кытайдан товарды алып келүү маселесин чечүүгө жардам бере алат деген. Биз уялбай эле Матраимов райымдан ошол адамдын опытын, тажрыйбасын колдонойлу. Ал эми След Политмер KG сайтынын маалыматына алайык, Абдалиев 2010 жылдан бери кайрымдуулук ишмердигин жүргүзгөн Ноокен биримдиги коомдук бирикмесин жетектеп келет. Ошондой эле ал 4 ЖЧКда түзүүчү болуп катталган. Алардын ичинен эң эскиси Гарант Авто ЖЧКсы 2012 жылы Жалал-Абад облусунда ачылган. Бул ишкана автоунааларды жана жеңил транспорт каражаттарын чекени соодасын жүргүзөт. 2019 жылы Абдалиев дагы 2 баардык таксилер жана 10 жүк жоопкерчилиги чектелген коомдорун каттатып, аларга жетекчи болгон. Бул ишканалардын ишмердиги катары программалык жабдууларды иштеп чыгуу деп көрсөтүлгөн. Аталган ишканалардын тең түзүүчүсү болуп, Бишкекте бир эле дарек боюнча катталган Лайлыкан Жумашева да көрсөтүлгөн. КМШнын баардык жүктөрү ЖЧКсы Бишкекте 2020 жылдын февраль айында катталган. Маалымат боюнча бул ишкана жүк ташуучу автотранспорт ишмердигин жүргүзөт. Онлайн групп компаниясында директор. Ал эми Лайлыкан Жумашева болсо, бул ишканаларда да анын түзүүчүсү болуп көрсөтүлгөн. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биз жогорку кеңештин 6-7 чакырылышынын депутаты Абдалиев Мейкимбек тууралуу сөз кылдык. Кайрадан ООО аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.